Сереп медиа маалымат агенттиги БШК 3 күн ичинде мандатты берүүгө милдеттүү. 19 күн өттү. Бул тууралуу Жыңгыз Айдарбеков соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. 2010 жылдан тартып өмүр баяным өткөн баскычтарын бир топ жолу текшерилип, ошондон улам жогорку кызматка өтүп иштедим. ызы-чуу же мыйзамсыз иштер болсо дароо чара көрүлмөк. БШКнын жетекчилиги мени 19 күндөн бери текшерип жатат. Соттук чечим болсо ийим бир күндө эле маалымкат берет. Мындай маалымкат БШКга 3 күндө эле келет. Жогорку кеңештин депутатын БШК дайындабайт. Алар баш мыйзамга ылайык элдин талабын аткарышат. БШК 3 күн ичинде мандат берүүгө милдеттүү. Мына 19 күн болду. Мындай эгемендүү Кыргызстандын тарыхында болгон эмес, деди ал. Шаки араң жүрүп Райымбек Матраимовго сөйкөнүп уят болду. Шаршанбек Абдукеримов Лондондо жатып алып, ар нерсени жазып коомчулукка ойноп жаткан кези. Жылас алгырдыкы, чындыкты убагында айтса жарашмак. Күйгөн катын кошокчу демекчи, түштөн кийин ыйлагандын эмне кереги бар? Башынан саясатка аралашпай, бизнеси менен гана алектенгенде, салыкты жашырбай төлөгөндө, бүгүнкүдөй кыйроого келмек эмес да. Жада калса жакындары, үй бүлөсү, аялы да таштап кеткенин өзү жазып чыкты. Анан калса ар кимге сөйкөнүп атат. Эки ортодон Райымбек Матраимовго да тийишип өтүптүр. Кезинде Шаки бүжүрөп эле жүрбөдү беле. Түштөн кийин эки жүздүүлүк кылганы акылга сыйбас. Натыйжада Райымбек Матраимовдун жайына келсек, алгандай гана сыноолорду баштан кечирбесин, адамдык сапатын жоготпой сабырдуулук кылып келатат. Оомал төкмөл дүйнөнүн жакшылык жамандыгында көтөрдү. Эки сүйлөгөн жок, арызданбады, баарын Кудайга коюп койду. Өткөн күндөрүнөн сабак алып, келечекке дүрбү салып, өзүн бийик кармай алды. Аныгында Райымбек Матраимов чыныгы мырзалык мүнөзү менен башкалардан өзгөчөлөнүп үлгү жаратууда, деп жазат Арыба Кейжи. Нефте трейдерлер ассоциациясынын башчысы күйүүчү майлардын эмнеге кымбаттаганын түшүндүрдү. Канат Эшатов декабрь айында Россиядагы дүң баалар 20% арзандаганын эске салды. Дал ушул себептен январда Кыргызстан ичинде чекене баа 3 сомго түшкөн. Бирок 25 январдан тарта заводдор кайра көтөрүп, биз үчүн дүң баа өсө баштады. Бул биринчи себеп, деди ал. Анын айтымында, экинчи себеп жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу. Ал жерден дүйнөлүк муңай заттарынын 20%дан ашыгы келет. Бул дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизүүдө. Мисалы, Кытайдын ички керектөөсүнүн жарымы жакынкы чыгыштын муңайынын эсебинен толукталып келген. Алар 10 марттан бери экспортту толугу менен токтотуп, импортту көп кылып жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө алар Россиядан муңай заттарын арбын сатып ала баштады, деп билдирди Эшатов. Анын айтымында, эгерде мурда кыргызстандык муңай трейдерлери Россия Федерациясынан 1 тоннасын $700 төмөн сатып алышса, бүгүнкү күндө дүң баа $800 ашып, $900 жакындады. Ал эми Кытай $1000 жана андан да жогору баада алууга даяр экенин кошумчалады, деп жазат Арыба Кейжи. Ассаламу алейкум, урматтуу президентибиз Сабдар Нуркожоевич жана спикер Марлен Маматалиевич, сиздерге кайрылгандын себеби болуп турат. Мен учурда өзүм Европа жергесинде эмгектенем. Ушул жакта дальнобойдо фур айдап иштейбиз. Акыркы маалыматтар боюнча, ушу биздин азыркы жаңы сиздердин берилип жаткан право айдоочулук күбөлүк Европа мамлекеттери жаратпай жатат. Венский конвенцияга туура келбейт деп 5 жана 7 пункттары туура келбейт деп билдирүү берип атышат. Жана ошондой эле правонун өлчөмү дагы өзү дагы мындай бир жасалма өңдүү экен деп жаратпай жатышат да. Биз мурда мына берекиндей правону колдончубуз да, колдонуп келатабыз. Мунун азыр менде мөөнөтү бар. Ушун менен азыр эмгектенип жүрөм да. Ушул правонун негизинде биз Европага келип фур айдаш үчүн мына берекиндей код 95 деген эме алабыз, документ алабыз да. Ушул код 95 негизинде биз ушу фур айдаганга, Европа жергесинде айдаганга биз мүмкүнчүлүк алабыз да. Эми азыркы сиздердин жаңы жасап берип аткан правоңуздар башкача болгондуктан буяк жаратпай атат. Бул жакка келген биздин мекендештер, коллегаларыбыз, ал эмес мурда иштеп жүргөн 5 жылдан бери, 6 жылдан бери иштеп жүргөн байкелерибиз праволарын алмаштырып келип, ишке чыга албай, ора тартып кайра кетип атышат. Европа жергесине келиш азыр абдан оор, билет да кымбат, түз авиа рейстер да жок. Жок дегенде эле, бери дегенде эле келип кеткенге бир 100 000 сом акча кетет. Анан жаңыдан жумушка келип аткандарга
андан да көп чыгымга учурашат да. Анткени алар жок дегенде бери дегенде эле бир документ топтоп, виза, ВНЖ арып бертин алыш үчүн жок дегенде бери дегенде эле 200 000 сом акча керектелет. Эми ошол чыгымдарды ким төлөп берет? Бияка келип, угушубуз боюнча уже Вильнюстан дагы ар кайсы башка фирмаларга дагы ошентип жумушка чыга албай кетип атышат. Ошо праванын айынан. Жана ошондой эле бизде өзүбүз деле биздин компанияда иштеген агаларыбыз дагы жумушка чыга албай келип 5 жылдан бери иштеп жүргөн агабыз жумушка чыга албай правасын жаратпай койду. Ушу код 95'ти ушуну бербей койду. Анткени права алмашканда биз ар бир праваны алмаштырганда уже биз мындай жаңы код 95'ти алмаштырганга туура келет. Анткени ушул жерде праванын номери жазылат. Ошол код 95'ти ала албасак биз Европага айдоочулукка биз жарабайбыз да. Эми ушул праваны макул азыркы жаңы праваны берип атасыздар, аны силер ички Кыргызстан ичинде жарактуу кылып бере бергиле. Ал эми менин сунушум бул эми Европа жергесине мына ушундай эле кайра праваны муну жок дегенде мүмкүн бир коргоочу элементтерди кошосуздарбы, кандай кыласыздар, бирок ушуну эле кайра чыгарып бериңиздерди өтүнөбүз. Анткени биякта иштеп жүргөндөрдүн баардыгында кредиттери бар, баардыгы ушул жакта Европадагы эми айлык акы Кудайга шүгүр жакшы төлөнгөндүктөн Кыргызстандан көптөгөн баардыгыбыз колубуздан келишинче мына алардын ичинде менин дагы ипотекада алган үйлөрүбүз бар. Бул правалдын срогу бүткөндөн кийин жаңы права алып келип биз кантип иштейбиз? Иштей албай калгантабыз да. Ошон үчүн ушул праваны кайрадан жарактуу кылып, ушу праваны Европа чет өлкөгө чыгыш үчүн ушундай бир праваны өзүнчө бир чыгарып бериңиздерди өтүнөбүз да.